Assalamu alaikum, urmattуу Desin TV kanalının kattaloочулары. Sizler менен мен Бакыт Сулайман. Достор, бүгүн биз Бишкектин административдик сотунун Кыргызстан саясий партиясынын арызын карап бергендигин, кандай чечим чыгарышкандыктары жөнүндө жана башка адамдардын кандай ойдо болуп жаткандыгы, бул нерсе коомдо эмнени жаратышы мүмкүн экендиктери жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Мына көрдүңүздөр, бүгүн ошол сот залынын сыртында Кыргызстан партиясынын тарапташтары бир тарап, жөнөкөй адамдар башка элдик фронт деп атап коелу, шарттуу түрдө ошол эле чоң казаттын өкүлдөрү жүрдү, Сыймык Жапыкеевдер, Максатбек Мамыткановдор, Ата Мекен партиясынын өкүлдөрүнөн Тилек Токтогазиевтерди көрүп калдык ал жерден. Айтор эл бир тарап, Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү бир тарап болуп, аябай тирешүү болду. Көпкө чейин турду. Ал жерде милиция кызматкерлерин даярдап турушту, акырында бир ызы-чуу чыгып кетпесин дегендей. Анан чечимди өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол Кыргызстан саясий партиясынын кызыкчылыгына, ошолордун доо арызын канааттандырып, булар шайлоого катышсын дегендей кылып деп ушундай буйрук, токтом чыкты. Сот айым Чолпон Досмамбетова ошондой деп чечти. Бул нерсени буга чейинки тирешүүлөрдө мен бир нече адамдар менен сүйлөшүп, ушулардын пикирлерин угуп көрдүм эле. Ошондой белгилүү продюсер, саясаттан дагы алыс эмес Рахман Разыковдон уктум, сүйлөштүм эле баягы. Ал киши ушул борбордук шайлоо комиссиясы ушундай Кыргызстан партиясын четтетилтип койду. Рахман агай, эмне болот? Сотто кандай болот? Булар утабы утпайбы деп мен сураганымда, Рахман Разыков мындай деп жооп берген болчу. Бул нерсе мына түндөс ошолор кечигип келгенден кийин факт, ал деген законду, мыйзамды бузуу болду. Ал жерден ушул борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү буларды коргой албай калышты. Бирок түнү менен ушул Ак үйдүн саясий технологдору ушундай соттун сценарийин чыгарып, сотко өткөрүп буларды ошол Кыргызстан партиясынын шайлоо өнөктүгүнөн кетирет. Кетиргенден кийин бирок сот кайрадан буларды кайрадан шайлоого катыштырат. Муну менен ошол Ак үйдүн технологдору биринчиден борбордук шайлоо комиссиясынын зоолосун көтөрөт. Булар мына чындыкты коргоп жатат деп. Экинчиден ошол антиреклама, дагы реклама дегендей, ошол эле Кыргызстан партиясынын дагы бир кандайдыр бир рейтингин көтөрөт. Булар сөзсүз түрдө жеңип чыгат деп ушундай мага саясий прогнозун айткан эле. Андан кийин дагы бир прогноз, өзүңүздөр көрдүңүздөр, Феликс Куловдун прогнозу болду. Бул жерде эч кандай мыйзам бузуу болгон жок, техникалык гана ката кетирүүлөр болду. Сөзсүз түрдө ушул Кыргызстан партиясы утуп чыгат дегендей ойду айтты. Ушундай эле ойду немец окумуштуусу, азыркы кезде теги кыргыз, Германияда техника илимдеринин доктору, азыр саясий талдоочу, ушул биздин саясий болуп жаткан окуяларды кеңири талдап, Facebook'та өзүнүн Талант Рыспаев деген өзүнүн баракчасында кеңири айтып келе жатат. Ушул Талант агай дагы ошол Феликс Кулов сыяктуу ойду айтты, бирок ал кеңири айтты. Мындай, бул жерде бул одоно катага кирбейт, бул техникалык гана ката. Тиги аял ооруп калгандыгы чын экен, башка адамга берген доверенность менен. Демек, бир ушундай кичине кечигүүнүн айынан чоң бир партияны менимче кызматтан, ушул шайлоо өнөктүгүнөн кетириши туура эмес болот. Соттор ошондой чечим чыгарат. А бирок деген Талант Рыспаев, эгерде Ак үй ушул партиянын шайлоо өнөктүгүнө катышышын каалабай турса, анда сотторго мүмкүнчүлүк берет ушул нерседен пайдаланып буларды ушул шайлоо өнөктүгүнөн четтетүүгө. А бирок мыйзам түрүндө булар өтө ката деле кетирген жок деди. Бирок коомчулукта сиздер жакшы билесиздер, ушул бийликтин сүймөнчүгү болгон Мекеним Кыргызстан жана биримдик партияларына элдин, карапайым элдин көз карашын, бул жерде мыйзам бузулабы, бузулбайбы, кандай болгон учурда дагы бул партияларды көпчүлүк
karapayım elektorat jaktıra berişpeyt. Mına sosialдык setlerden görüp jatasызlar, sosialдык jebelerden, başkalardan abdan коомчулук el ekiге bölünüp jarımı uşulardan chettetilişin kaalap, jarımı kayra jarım emes em bayagı oşol özlörünün bir kanday desem oşolorgo taasirdүү adamlar, oşolor taasir bergen mına бүгүн көрүp jattыңыздар, arak içip, mas boluşup, 1000 сомдон берди деп угуп жатты. Ар кандай сөздөр бизге ушул Россияга чейин келип жетип жатты. Биз жана ушул фактыларды көрүп жаттык да. Ар кандай нерселер болуп жаткандыктан. Ушундай пикирлер болду достор. Бул жерде кимдир бирөө буларды четтетиш керек деди, кимдир бирөө калтырыш керек деди. Ушундай элдин ичинде ар түрдүү пикирлер болуп жатты. Ал эми менин жеке ушундай пикириме сиздер кызыксаңыздар достор, мен деле ушул карапайым элдер катары буларды четтетиш керек эле. Анткени мыйзам бузуу болду. Чын эле ошондой кечигишип келишти. Андан кийин бул жактан шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү тарабынан элдин аң сезимин бурууга ошол саат 13 мүнөт алдыда деп ошол жакка бурууга аракет болду. Ал номер өтпөй калышты. Андан кийин журналдын ичинде каттоо башка адамдын каттаган экендиктери көрүндү, башка адамдын келгендиктери көрүндү. Бул эмне ушунчалык саясий чоң окуялар болуп жатса, ушундай чоң bir партиянын эмне себептен кечигип келет? Эртерээк bir мындай запас убактысы менен жүрбөй кечигип келгендиктери бул ошол партиянын ичиндеги ушундай ызы чуу болуп жаткандыктарын кенен айтып көпчүлүк эле адамдарга жана ошолордун катарында мага дагы бул нерсе абдан жаккан жок да достор. Чын эле бул жерде чоң мыйзам бузуу, ошондой саат мынчада келип калуу керек дегенден кийин ошол убакытта келиш керек. Самолет болсо, мисалы үчүн, бир убакытта уча турган болсо, ал учуп кетет да, аны карап отургандан кийин бир чоң адам келиш керек эле, менин таанышым келиш керек эле деп карап отурбайт. Менин жеке оюм да ошондой достор. Анан Талант Рыспаев айтты, бул жерде ушулардын баардыгы ушул биздин Кыргызстандагы санаа иптештирүүнүн жүрбөй жаткандыктары. Мисалы үчүн чет өлкөлөрдө буну деле Кыргызстанда ушул 1 ай 2 айдын ичинде эле кылып койсо боло турган нерсе экен, элементардуу эле бир техниканы алып келип жайгаштырып кылса, мисалы үчүн ушундай кол менен журналдарды көтөрүп барып ушинтип отургуча бүт санаа иптештирип койсо, мисалы үчүн санаа иптештирүүдө мына элементардык эле алалы да, мисалы үчүн бир 20 адамдын тизмесин алып бир партия келе турган болсо, аны ошол борбордук шайлоо комиссиясынын адамдары карап туруп, компьютерге салып, ошол адамдардын базасы ошол эле баягы соттуулук эмес, соттолгон эмес деген жактагы информациялык борбор менен дагы бир болсо, ошондой өздөрүнүн аралык ошол эле адамдарды бир эле мезгилде тактап, алардын ар биринен тактама алып отурбай эле булар ушул соттолгонбу, соттолгон эмеспи, ошол эле жеринен билип, ошол эле адамдар кайсыл жакта иштейт, кайсыл өлкөнүн жарааны, бүт ошолордун баардыгы ушул электрондук системага кирилип, ошол борбордук шайлоо комиссиясында ошол адамдарга мүмкүнчүлүк, доступ бар болсо, ошол жерден эле берилип, мындай ызы чуунун папка, эски папкасын көтөрүп келип кол коюунун, башка нерсенин бул 20-кылымдагы шайлоо системасы да, бул деген эски, бул нерседен оңой эле ушинтип кутулса болот деп пикирин айтты достор. Эми биздин мамлекетибизде канчалык деңгээлде бул нерсе ишке ашышы, мындай карасаң бул оңой эле нерседей көрүнөт, бирок биздикилер мындай нерсеге али бери барар барбастыгы белгисиз. Андан кийин дагы бир экинчи нерсе, Рахман Разыков өткөндө айтып кетти. Биздин азыркы ушул шайлоо системабызда колдонулган Кореянын ушул кара жашыгы деп коет экен. Бул эски мындай система экен да. Бул система менен иштегенде ошол борбордук шайлоо комиссиясы же болбосо ошол жергиликтүү шайлоо участогунда добуштарды өзгөртүп үйрүүгө жана башка нерселерди кылууга мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошол эле кореецтердин азыркы кезде абдан заманбап системалары бар экен. Керек болсо онлайн, керек болсо бир жерде туруп эле добуштарды берип, ошол эле кичинекей урналарды көтөрүп алып жүргүзүү. Дүйнөдө 21-кылым келип калды. Ал эми кыргыздар ошол эски нерселер менен отурат экенбиз. Заман мүнөт, секунд сайын өсүп бара жатат да. Биз артта калдык 5-10 жыл, достор.
Ошондуктан ушул манипуляция мына бизде Россиядагы мигранттар боюнча азыр онлайн каттоо деп алда калып кетти. Аз бир орундар берилди деп жатат. Мына азыр катталып алыс шаарлардан ушул консулство, посольстволорго келиш үчүн дагы бул жерде биздин укук абдан мындай эме кылынган жок, корголгон жок биздин укугубуз. Биздин укугубуз толук тебеленди. Аз гана адамдарга квота берилди. Көпчүлүк мигранттардын шайлоого мындай мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калды бул жерде. Азыр мисалы үчүн Москваны ала турган болсок, ал посольствого Подмосковье, алыскы Москвадан 2 саат, 3 саат, 4 сааттык жерлерден кантип ошол Москвага келип шайлап кетишет. Bir gün murun, 1-2 gün murun geliş gerek. Ал жерден жанагындай каттоодон өтүш керек. Андан кийин кайра барыш керек. Андан кийин дагы келиш керек. Булардын бардыгы биздин оңойлоштурушпай ушул эски системанын айынан биз ушундай нерселерге дуушар болуп жатабыз, достор. Ошондуктан сөзүбүздүн жыйынтыгы бир мындай адилеттүүлүк орноп, адилеттүүлүк келип калды деп кечээ бир ушундай дагы нерселер болуп өттү эле, мындай сезимдер келип кичине адилеттик болду экен деп. Бирок андай болбоптур, достор. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баягы койчунун таягы эле бойдон экен. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум. Өз пикирлериңерди жазып, каналга катталбаган достор болсо катталып коюңуздар. Бакыт Сулайман.